Ошону баягы түзүү максатын азырда PGS форматта деп коет. Ошол жерде талаптар эң биринчи талап мурекиндеги гана суулар менен гана дагылайсыңар деген талап. Бул дүйнөлүк практикада колдонула турган нерсе. Мисалы жылкынын эти 700 сом болсо, жана кыргыз эмес ассоциация түзүлсө, жылкынын эти 3-4 эсеге биздин именно кыргыз жылкынын баягы айтып эле коюш эмес, сырткы кебетесин эмес, муну Россиядан биз канын алдыртып, жана агайлар менен ошол тастыктап далилденген кагаздар менен иштеп атабыз да. Ошого ал кыргыз жылкысын кандай чөптөш керек дегенде биздин жерлерибиз бар, ар бир фермердинчи. Ошого жанагындай биз эч кандай гербицид, пестицид анан жана химикаттарды колдонбой иштеп кол коюшубуз келишимче болот. Ошого мынакей ошол жерде жазганбыз именно кайсы дегенде элдик метод менен гана дарылык ичинде курттарын өлтүрүү, жанагы жерлерибизди баккан чөпкө морекиндей гана жер семирткичти беребиз деген мынакей биз ошону таптык деп эсептейм. Ошол жерде биз көп эле адамдар отурган, бирок ойлонуп жактан бияктан издеш керек деген суроо болгон. Ошого жооп табылды да, мынакей именно сиз ошого долбоорго керек. Эндиги жылы көп нерсе ишке ашуу алдында турат. Буюрса ишке ашып калса биз сиздер менен иштөөгө туура келет экен. Топурактын ден соолугу, элибиздин ден соолугу туугандар.